Шоу чөйрөсүн улай маданий жаңылыктарга кайрылабыз. Кудай буйруса, Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын кинотеатрларында жакында Ызы чуу кинокомедиясы чыккан турат. Эми башаламан Ызы чуу дегендерден алыс эле бололу. Бирок ошентсе дагы өзүбүздүн руханий байлыкты толуктоо үчүн ушундай маданий иш-чараларга барып, айрыкча быйыл тарых маданият жылында көңүлүбүздү көтөрүп барып келүү бул сонун нерсе. Ошого атайын убакыт бөлүп, биринчи өзүңдүн дагы руханий байлыгың, экинчиден жакын кишиңдин да көңүлүн алуу бул сонун нерсе го. Эс алып келүү деген. Дегиле бул жака тапта каяка барып эс алып келсек болот. Адаттагыдай афиша бизге багыт берсин. Фрунзенин музейинде улуу ойчул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата көргөзмө ачылган. Көргөзмөгө буранадан казылып алынган тарыхый археологиялык табылгалар, сүрөттөр жана Баласагындын дооруна тийиштүү материалдар коюлган. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург Мурза Гапаровдун 80 жылдыгына карата көп кырдуу сүрөткөр аталган китеп көргөзмөсү ачылды. Таланттуу жазуучунун чыгармачылык жолу менен таанышып алыңыздар. Гапарайтиев атында көркөм сүрөт искусство музейинде Эне Аалам руху деген аталыштагы көргөзмө тарых жана маданият жылынын урматына карата уюштурулду. Энелерди даңазалаган көргөзмө 12 майга чейин болот. 6-сынан 11 апрелге чейин Jazz Bishkek Jazz деген эл аралык 11 фестиваль болот. Фестивалга 8 мамлекеттен 11 чыгармачыл топ катышып, өз мүмкүнчүлүктөрүн сынашат. 8-9 апрелде Талас Агро 2016 деген аталышта көргөзмө өз ишин баштайт. Айыл чарбасына тийиштүү шаймандардын бардыгын ушул көргөзмөдөн тапсаңыз болот. Алтын уя аталган алгачкы балдар опереттасы 10 апрелде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болот. Мамлекеттик токтогул сыйлыгына татыган чыгарманы көрө элек болсоңуз өткөрүп жибербеңиз. Муса Жаңгазиев атындагы мамлекеттик Куурчак театрында 10 апрелде Саламатсыздарбы? Шайыр достор аталган балдар жомоктору сахнага чыгат. Кичинекейлерди адептүү тарбиялайм десеңиз, Куурчак театрга сапар тартыңыз.